дагы эмне калды? Буларды кийин advanced тапта өтөбүз. Окей. Ошо. Эми бир аз практика кылалы. Бир аз фактория кайталы. Буну жасайлы. Кубик болот экен. Ар кубиктердин ар кайсысын басканда радондо сандар алмашып туруусу керек дейт. Сандар алмаштырыш керек экен. Адам ойнойт. Болду ошол эле мындай. Бирөөнү басканда өзгөрүп турат ошол эле. Factor command P, factor new project, application, desktop эмес, бул Apache'nin içinde kurs 15'in içine. Dicep. Могул эме дайстардын бар даяр экени 1, 2, 3, 4, менимче 6га чейин болот, э? 6га чейинки сүрөттөр барбы? Ким билет? Бар ага интернетте. Ошолор сиздерде жокпу ошол сүрөттөр? Муну алсак болот экен, э? Могул 1. Давай ушунусунда жалаң гана UI жасайбыз. Анан кийинкисинде эме кылабыз. Кийинкисинин логикасын жасабыз. Себеби эмнеге жалаң UI? Бир пакет көчүрүп иштегенди көрөбүз, э? Пакет менен кандай иштеп эткенбиз. Ошон үчүн мен могу PNG эмес, мен SVG форматты көчүрөйүн. Эгер бекер болсо дейт десем, бекер эмес экен. PNG'нин гана бекер форматы бар экен. Окей. PNG колдонот экенбиз, SVG эмес. DICE 1 дейм муну. Андан келип DICE 2. Агай DICE 3. телеграмга таштады агай. Мына лактала бер эле. Тиги кара, анан четтери эме эмес экен го. Мондай циркл эмес экен го. Ошого буну ала берип пока. Бул жакка эмне кылабыз? Материалдарды даярдайбыз. Assess деп папка ачабыз. Анан бунун ичине уже icons папка буралы. Icons, images, анан fonts. Окей. Бул icon болгондугу үчүн icon ичине кое беребиз. Бул эме экен да, мына арттары мындай. DICE 1. Бул 3 экен, DICE 3. DICE 2. DICE 1. 3 чейин болгон экен, э? Азыр 4-тө өчөт экенбиз. 3'ten кийин 4 чыкса керек. 5 көчүрөлүчү. DICE 5. DICE 6. 4-сүн таап алдым. Мына 4. Биз фотолорду алып келип алдык. Эми аны могу PubSec.ml дегенден беришибиз керек, э? Кандай беребиз? Болгону могул access дегендерди мына комменттен чыгарабыз. Бул image деген эмес, image access'in ичинде. Ошондуктан башына access жазабыз. Access images, image'in ичинде баарын алсын. Андан кийин ошондой эле access icons болду. Fonts'ту бул жактан беребиз, эгер бере турган болсок, э? Анан эмне кылат элек? Буну басабыз. Баскандан кийин бизге келди уже. Эми кызыл, могул сары фонго кандай көрүнөт экен, аны бир байкашыбыз керек. Эгер болбосо, түсүн алмаштырып, биз балким козураак болсо, ошону колдонуп кое беребиз. Бир текст бар экен. Окей, анда кетти. Менимче могул эме түз кала берсин, мына түз жакшынаак экен. Ошол калсын. Бул жака home page ачылады. Homepage.dart. Бир home page түзөлү. Stateless widget home page. Анан импортун беребиз. Материал беребиз. Бул жака келип, мына комменттерди өчүрүп коелу. Даже бул файл могул класс кереги жок. Мунун ушул app бары, анын scaffold'у, бодисин алсак болот. Могул scaffold'га чыга беребиз. Бизде мынанын кереги жок. Мунун кереги жок. Комменттин да кереги жок. Бул комменттин кереги жок. Title'ыбыз Dicep болсун. Эми могул жактан буларды удалить могул жерде home page чакырып коебуз. Аркаңкы түсүн кандай кылсак экен? Давай пока сары берип көрөбүз, анан болбосо алмаштырабыз, э?
Kodun aldık. Scaffold'ga background color 0xff anan bu. Anan ortaga 2 daysa koyup Menimçe bu kolumdun keregi jok. Se ortaga row ile kolunuz da janşa turatkan. Anda row deybiz. Row'un içinde children. Children'ın içine bolsa image.assets. Image jazalı. .asset. Assets. Bir tane iki kene. Assets. Icons. Icons anan dice 1. Dice 1.png. Gelberdi. Baktan katı öyle deydi. Aybay çoğun bulup gelip kaldı. Davay bir sizes. Width bersek. Width'e mol ekran turbay mı? Telefonun ekranının jarımın bireyliği. Çok eme degen barda. Mol hazır width bersekçe. Kebirki telefonlarda çoğun görünüp kalat. Kebirki telefonlarda kişinek bulup kalat. Sebep telefonun razmerleri ağınday da. Анан ошого биз мындан жакшыраак практика эмеге берсек болот. Expanded деген widgetибиз бар. Бирок биз widget дейбиз дагы expanded деп коебуз. Десек, бул батпай калган нерселерди өзү кичирейтип коет. Же болбосо, кичинекей нерселерди бир аз чоңойтуп да коет. Ошол экранга өзү тууралап коет да. Эми тууралап койгон дегенде идеальный эмес, бирок баягыдай аз нерселерди колдонсок, анан ошондой нерсе болсо, ушул экспандентти колдонсок болот. Мындан дагы бирөөнү колдонобуз дагы, келип буга 2 деп коебуз. Эми могул эки жагынан боштук, анан ортосунан боштук берип койсок, sided box менен берип коебуз, sided box width, себеби биз мондой жанашасынан боштук бериш керек да. Бир 20 берсек болчудай. Окей, ушул болот. Эң буданында 20, анан ортосунда 20. Эме могул сарыга кызыл жакшынакай болот экен, Эмен да кызыл болуп калды могул. Дайсепте. Color pickерге келип туруп, мунун түсүнүк коду бул экен. App barга келип туруп, backgroundга color 0xff dicep деген жазууну агартып коелу. Title style деген барбы? Text title style color colors.white font size 36 чоңдук бат экен 32. Окей. Font weight 32 эмес 28 нормально окшойт. Эми басканда ошол алмашып туруш керек. Давай ошол логикасын кийинки сабакта кылабыз. Сиздерге тапшырма. Ушундай dicep деген проект түзүңүздөр, өзүңүздөр нөлдөн баштап түзүп, эмне деп ат бересиздер билбейм. Менин проектим дейсиздерби, же Flutter Learn дейсиздерби, ошондой папка түзүп, аны GitHubга жүктөйсүздөр. Анан dicep жүктөп келесиздер. Еще мындай кыласыздар. Келесиздер дагы проекттин могул жерине документ деп ачасыздар. Анан эмен жүргүзөсүздөр да. Проект жүргүзгөндөн кийин муяка команд тест жазсаңыздар скриншот алат. Скриншотты алып туруп, ошол доктун ичине коюп коесуздар. Себеби мен неме кылам да. Мен жолсом Кылычбек байке ар бириңиздерди ран кылып отурбайбыз, кээдечи, балким шашылышпасок, ушул келебиз, доктун ичиндеги скриншотторду карап коебуз. Анан код керек болсо липтин ичине карап коебуз. Ушинтип туруп, анан GitHubга жүктөп келесиздер.